Сунушталып жаткан экономиканы турукташтыруу боюнча план кеңейтилип, ага дары-дармектер каражаты департаменттин санариптештирүү, агро өнөр жай комплексинде кардиналдуу өзгөртүүлөрдү жүргүзүү, ага катар бардык аймактарда башкаруунун кластердик тутумун түзүү жана айыл чарба өсүмдүктөрүн эгүүдө райондоштурууну жана калктын муктаждыгын эске алуу менен талдоо жана пландаштыруу аркылуу айыл чарбаны өнүктүрүүнүн стратегиясын иштеп чыгуу пункттарын киргизүү зарылдыгы айтылды. Экономикадагы өсүштүн темпи кыскаруу тенденциясын эске алуу менен жылдын аягына чейин пандемия менен кызуу күрөшүү, экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү, ишкерлерди колдоо, каржылоо жана аларга жагымдуу шарттарды түзүү, бүгүнкү күндөгү жумушчу орундарды түзүү, сактоо жана алар үчүн жаңы орундарды түзүү сыяктуу иш-чараларды ишке ашыруу зарылдыгы бар. Кызмат көрсөтүү, соода жүргүзүү, ошол эле биздин мейманканалардын кызмат көрсөтүүлөрү, биздин ошол эле гостиница, ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү ошогон тармактар түшүп кеткен. Андан тышкары тигүү тармагы, өндүрүш тармагы, анан биздин ошо акыркы болуп өткөн саясий окуяларга байланыштуу ошол биздин кен казуу тармагы боюнча дагы бир нече өзүлөргө баягы маалым болгондой окуялар болуп өтүп, ошолордун баары кесепети тийген жок деп айта албайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул тармактар боюнча дагы ошол биздин тармактык министрликтер булардын ишмердүүлүгүн колдоо боюнча атайын иш-чараларды дагы иштеп чыгып сунуштап атат. Кыргызстандын 80% ички дүң продукция, андыктан орто жана чакан ишканаларды колдоо керек. Алар бутуна турганда гана Кыргызстандын экономикасы да өрлөйт дейт серепчилер. Алар 2022 жылдан баштап экономика туруктуу өнүгөт деген үмүттө. Эл аралык уюмдарыбыз жана партнерлорубуз бул жылдын аягына чейин балким где-то 3% тегерегинде экономика өсөт деп бир прогноз берип атышат. Биздин да Кыргыз Республикасынын өзүнүн прогнозу да даярдалып атат бул жолунда. Кыргызстанга тиешелүү шарттар боюнча эң биринчиден жана санитарно-гигиенический режим кичине оңолсо, эгер биздин ишкерлерибиз кайра чыкканга жана тоскоолдоо коюлбаса, вирус жана вакцинация түз жолу менен туура кете турган болсо, анда баардыгы акырындан өз калпына келип баштайт. Азык-түлүк коопсуздугуна кабылбаш үчүн учурда чечкиндүү аракеттер керек. Кыска мөөнөттө киреше бере турган экономикалык ишмердүүлүктү сунуштоо да учурдун талабы. Үй бүлөнүн кирешеси өтө төмөндөп кетти. Кыргызстанда өтө чоң ири ишканалар, өнөр жай, фабрика, заводдор жок. Жалаң гана кичинекей жана чакан бизнес менен өнүгүп келе жаткан. Ошонун бардыгы негизинде дээрлик 60%-тен жогору аялдар эмгектенет. Биринчи иретте ошолордукун эске алыш керек. Зарыл жок дегенде мына тооктун жумурткасы, картошка менен, дан азыктары менен мамлекет стратегиялык ири план жакшы, бирок тактикалык алгачкы кадамдарды ушул 1-2 жылдын ичинде азык-түлүк коопсуздугуна кабылбаш үчүн чечкиндүү аракеттерди жасашыбыз керек. Баягы чек аралардын карантинге байланыштуу жабылышы дагы эле уланууда. Көбүнчө өлкөлөр, ошол эле мисал алсак, биздин коңшу өлкө Кытай же болбосо ошол Европа өлкөлөрүндө дагы бири-биринин өлкөлөрдүн ортосундагы логистикалык каттоо же болбосо товар алмашуу дагы бүгүнкү күндө чектелүү бойдон тилекке каршы калып атат да. Бул жагдайлардын баарын эске алуу менен биз ошол биздин тышкы иштер министрлигин дагы ошол биздин өнөктөштөр менен бүгүнкү күндө активдүү баягы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошол карантиндик иш-чараларды дагы бүгүнкү күндө кайрадан карап чыгып, ошолорду тезирээк биздин товар жүгүртүү жүргүзүүгө багытталган иш-чаралар каралып атат. Өкмөт башчы өлкөнүн жарандарына реалдуу пайда алып келүүчү реформалар керек. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн санариптештирилишине жана мамлекеттик аппараттын ишине тоскоолдук келтирген, бюрократиядан четтөө маселелерине өзгөчө басым жасалыш керектигин айтып, тиешелүү тармактарды милдеттендирди. Кыял Шаршеева, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.